Урматтуу Асель Кадыржановна, мына Кадамжай, Баткен областынын Кадамжай районунда өзүңүз билесиз, буга чейин 2010-жылга чейин газ менен камсыз болуп келген. Маалыматыңыз барбы ошол жөнүндө? Сизге сүйлөп атам мен. Газ менен камсыз болуп келген Кадамжай району. Билесизби? Жок, анан суроо. Жаратылыш министрлиги болгондон кийин ошол жерде газ менен айылга түтүктөр тартылган, ошол жөнүндө маалыматыңыз жокпу? Биздин компетенциябызга кирбейт го газ менен камсыздоо боюнча. Кимдикине кирет анан? Бул Минэнергетика кирет. Энергетика газды карайбы? Энергетика өкүлү барбы бuyakta? Буну ким карайт анан? Энергетика карайбы? Макул, анда мен энергетикага ушул боюнча Улан Бердибаевич, азыр энергетикада эле жооп бере албайт болуш керек. Негизи эл аралык комитет катары мен сиздерден суранат элем, ушул Кадамжай районунда 2010-жылга чейин дээрлик газ камсыз болуп келген. Көптөгөн айылдарга инфраструктурасы, түтүктөрү, бардык шарттары бар. Бүгүнкү күндө мына кошуна Өзбекстан мамлекети менен биз достук, ынтымак мамиледе турабыз. Ошол себептен ушу комитеттин чечимине да ушуну киргизип берүүнү мен өтүнөм. Ошол боюнча кошуна мамлекет менен сүйлөшүүлөрдү алып барсак, анткени бардык нерсебиз даяр, сүйлөшүп эле мындай келишим түзүп алса, түтүк эч нерсе чыгаша болбойт. Болгон бардык үйлөргө кайрадан газ менен камсыз болуу мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Ошол себептен Кадамжай районуну кайрадан газ менен камсыз кылуу боюнча мен сиздерден суранам, комитеттин чечимине тиешелүү жетекчилер иш алып баруу боюнча киргизип берсеңиздер.